Бул окуя Вавилон окуясынан 100 жыл өткөндөн кийин башталат. Ал кезде Персия падышачылыгын Ксеркс падыша башкарып турган. Эстер ата-энесинен ажырап, атасынын иниси Мордахай менен жашаган. Ал жаш жана сулуу кыз эле. Бул жолу падыша өзүнүн падышачылыгынын ашып ташыган байлыгын жана даңкы таш жарган улуулугун көрсөтүп, 187 күн аралыгында майрамдап жаткан учур эле. Ашыкча шараптан кийин ал аялы Баштини конокторуна көрсөтүүнү чечет. Анткени ал ай чырайлуу эле. Бирок аялы баш ийбей чакырган жерге барбай коет. Буга падышанын ачуусу келип, жаңы ханышаны табууну чечет. Анан падыша сулуу жана жаш кыздарды алып келишин буйрук кылып, падышачылыгынын бардык дубандарына байкоочуларын жиберет. Ал кыздар падышанын алдына киргенге чейин сарайда 12 ай бою даярданышы керек болчу. Дал ушул жерге Эстер да алынып, сарайда жашоого мажбур болот. Аны кызындай көргөн Мордахай Эстердин ал жайын билүү үчүн аялдар турган үйдүн короосуна күн сайын келип турду. Мордахайдын акылман жетекчилиги астында ал жүйүт экенин эч кимге айтпоону чечет. Падышага кирер күн келгенде ар бир кызга аялдар турган үйдөн падыша сарайына каалаганын алып кетүүгө уруксат берилет. Бирок Эстер аялдар турган үйдүн көзөмөлдөөчүсү Эйгенин айткандарынан башка эч нерсе сурабайт. Ал падышанын ырайымына ээ болуп, падыша аны ханыша кылып, башына таажы кийгизет. Ошентип, бир күнү Мордахай падышанын сакчыларынын аны өлтүрүүнү пландап жаткан сүйлөшүүсүн угуп калат. Анан ал муну дароо Эстер аркылуу падышага билдирет. Бул маалымат текшерилгенден кийин туура болуп тастыкталат жана сакчылар жазаланышат. Падышанын оң колу Аман жүйүттөрдү жактырбай, жек көргөндүктөн падышачылыктагы бардык жүйүттөрдү падышанын уруксаты менен өлтүрүү жөнүндө буйрук чыгарат. Мордахай менен Эстер дагы бир жолу эмне болуп жатканын падышага билдирүүсү керек болот. Бирок падышага чакыртылбай кирсе, ханыша болгонуна карабастан өлүм жазасына тартылмак. Ошондуктан Эстер Мордахайга кат жазып, аны Исрайыл эли менен бирге 3 күн сыйынып орозо кармоого чакырат жана өзү дагы ошондой кыларын, 3 күндөн кийин падыша менен сүйлөшүүгө барарын, өлүш керек болсо өлөрүн, өз эли үчүн муну жасоого даяр экенин айтат. Анан ал падышага кирет. Падыша ага ырайым кылат. Эмне сураса да ошону аткарам дейт. Анан ханыша аны өзү уюштурган тойго чакырат. Ал уюштурган той учурунда падышага жүйүт экенин, бирок Аман падышачылыктагы бардык жүйүттөрдү өлтүрүүнү буйрук кылганын айтат. Падыша анын сөзүн угуп, Аманды өлүм жазасына тартууну чечет. Бирок ал өлсө да падышанын буйругун жокко чыгарууга же өзгөртүүгө мүмкүн эмес эле. Ошондуктан Мордахай эгерде кимдир бирөө жүйүттөрдү өлтүрүүгө аракет кылса, аларга коргонууга жана душмандарын жок кылууга уруксат берген дагы бир буйрук жазат. Ошентип, жүйүттөр душмандарын талкалап, Амандын үй бүлөсүн жок кылат. Эстер Кудайга таянууну чечкен. Бул аңгемеде Кудайдын жардамы так көрүнбөсө да, Кудай алар менен бирге эле. Кудай адамзаттын тарыхында иштей алат жана иштейт. Анын иштеп жатканын көрбөсөк да, Эстердей Кудайдын ырайымына ишене алабыз. Ким билет, балким сен ханышалык даражага мына ушундай мезгил үчүн жеткендирсиң.